Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Бүгүнкү сабагыбыз телефондон документтерди кантип сканерлеп жөнөтөбүз. Ал үчүн биз ар бир эле телефондо мындай деген сканер деген приложение бар. Ушул приложенияга киребиз. Жок болсо Play Market'тен көчүрөсүздөр. Сканерге киресиздер. Киргенден кийин мына документ дегенге киребиз. Документ дегенге кирип, бул жактан сиз мына документти тандайсыз. Документ дегенге киресиз дагы, бул жактан документти тартасыз. Сүрөткө тартканыңызда мындай болуп сүрөткө тартылат. Бул жактан бармактарыңыз менен сизге керектүү документти чекерака жылдырасыз. Мен азыр караңгыда тартып калдым. Эгерде бул жерде жакпай калган болсо, мына X'ти басып чыгып кетесиз. Андан кийин башкадан тартасыз. Жарыкта тартсаңыз жакшыраак тартылат. Мен азыр түнү тартып аткан үчүн караңгы болуп калат. Мына тартасыз. Тартканыңызда мындай болуп калды. Бармагыңыз менен мына сизге керектүү жерди жылдырып толуктап алсаңыз болот. Эми мына жерде птичка турат да, мына жерде. Ушул птичканы басабыз. Басканыбызда биздин сүрөтүбүз мына документибиз ушундай болуп калды. Эми ушул дагы мына жерде птичканы басабыз. Птичканы басканыбыздан кийин биздин документ уже сакталды. Ушул документти биз эми карап туруп иштетсек боло берет. Эми буну иштетиш үчүн биз проводникке киребиз. Проводникке кирсек, бул жакта документы деген бар. Документы дегенге киргенибизде, мынакей биздин документибиз мындай болуп, тунук жакшына болуп сканерленип өтүп калат. Эгерде жарыктагы чыгарган болсоңуз, сканерлеген болсоңуз, сонун эле болуп сканерленет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.